Соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү максатында Борбор Азия мамлекеттеринде санариптештирүү иштери ыкчам жүрүүдө. Анын жыйынтыгында жүктүү алдын ала текшерип, тобокелдиктерди баалап, бажы кызматтарынын ишин жеңилдетип жатат. Бул чаралар чек арадагы текшерүүлөрдүн санын азайтып, сооданын ылдам жүрүшүнө өбөлгө болууда. Былтыр эле биз бажы мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизип, өткөрмө пунктлардан үчүнчү мамлекеттер менен ашыкча көзөмөлдү алып пунктларын өтүү мурун мисалы 4 саат орточо эсепмен болсо, азыркы учурда 30 мүнөткө чейин кыскарттык. Бул 8 эсе кыскартуу белгиси. Андан тышкары мындай кыскартуунун арты менен биз Кыргызстан аркылуу транзиттик дагы товар жүргүзүү көбөйөт. Bunun артынан инфраструктуралык өзгөрүүлөр да болот. Мурда өткөрбө пункттарында документ иштеринен улам айдоочулар узак кезек күтүшчү. Азыр болсо кезек GPT-KG системасы аркылуу жүк ташуучу унаалар алдын ала онлайн катталып, белгиленген убакта чек арадан өтүп кетүүдө. Бул ыкма айдоочулар үчүн убакытты үнөмдөп, узун кезектерди жоюуга жардам берүүдө. Азыркы тапта система Кызыл Кыя өткөрмө бекетинде ийгиликтүү иштеп жатат. Башка өткөрмө жайларга дагы киргизүү пландалууда. Бул электрондук системаны масштабировать этели деп башка көзөмөл өткөрүү пункттарына дагы жайылтуу аракеттерин көрүп жатабыз. Азыркы учурда тиешелүү министрлер кабинетинин тиешелүү токтом долбоору коомдук талкуу процессин өтүп жатат. Кийинки электрондук системасын киргизе турган өткөрүү пункту бул Өзбекстан Республикасы менен чектешкен достук көзөмөл өткөрүү пунктунда ишке ашырабыз. Мындай санариптештирүү жана жөнөкөйлөтүү аракеттери Борбор Азия мамлекеттеринде дагы ишке ашырылууда. Дал ушул багытта Бишкек шаарында 13-чү регионалдык жолугушуу өтүп жатат. Ага Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын өкүлдөрү катышып, соода жол жоболору, транспорт жана транзит маселелерин талкуулашты. Жолугушуунун негизги максаты өлкөлөр ортосунда бирдиктүү электрондук системаны түзүп, жүк ташуу жана документ жүргүзүү иштерин жеңилдетүү. Борбор Азия өлкөлөрүнүн катышуусу менен жумушчу топ түздүк. Бул соода жүгүртүүгө өтүү жана ошондой эле цифровизация багытында жумушчу топ азыркы учурда регионалдык макулдашуунун долбоорун иштеп жатат. Бул регионалдык макулдашуунун долбоору бүгүнкү жолугууда дагы каралат. Сегодня у нас собралось. Бүгүн регионалдык жолугушууга көптөгөн кесиптештер чогулуп, санариптик чараларды колдонуу, транспорт каражаттарынын чек арадан өтүшү жана өткөрмө пункттарды модернизациялоо маселелери талкууланууда. Акыркы жылдары бул багытта бир топ иштер аткарылып, быйыл Кыргызстан менен бирге айрым өткөрмө пункттарды жаңылоо боюнча курулуш иштери башталууда. Жаңы өткөрмө пункт ачуу мүмкүнчүлүгү да каралууда. Ошондой эле Өзбек жана Түркмөн тарап менен өткөрмө жайларды жаңылоо иштери жүрүп, 2030 жылга чейин этап менен уланмакчы. Мындай аракеттер жүк ташуучулар үчүн гана эмес, жөнөкөй жарандарга дагы ыңгайлуу шарттарды түзүп жатат. Бул багыттагы иштер алдыда тыгыз кызматташтык менен улантылат. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.